Бул Ош шаарындагы Тешикташ мөмө жемиш базары. Аталган базарда 500 сатуучу иштейт. Алардын катарында ижара акы төлөбөй мыйзамсыз соода кылгандар да бар. Сатуучулардын көпчүлүгү Тешикташ базары жабылып, шаар четине көчүрүлөт деген мэриянын планына макул эмес. Бул жерден канча адам нан талап, нан алып атат. Иш жок, завод болсо, фабрика болбосо, эптеп күн кечириш керек, балдарды багыш керек, кийинтиш керек, окутуш керек дегендей, айыл апа болуп атат, жакшылык, жамандык болуп атат. Анан эми столдо отуруп эле бу жерди жаап койсо, каяктан эме алат? Каяктан киреше болот? Мисалы үчүн бул жерде иштегендер бир күндө 400-500 сом акча тапса, Өкмөт бир ишкана таап бербесе, тириликти каяктан кылат? Чоңдору онякта отуруп эле өздөрүчө приказ чыгара берет, туурабы? Элдер өзүн өзү багып атат. Элдерге завод фабрика куруп койсун, пенсионерлерди пенсиясын двойной кылып койсун, анан үйдө отура беребиз биз дагы. Сатуучулар жашылча жемиш базары шаар сыртына жылдырылса, ал жакка кардар барбайт деп кабатыр. Бирок ошол эле учурда шаар четинде иреттүү иштей элек деген соодагерлер да бар. Дегенменен мындай пикирди кармангандар өтө эле аз. Машинаны мына жерге коебуз, мына жерден көр жерди алып машинага салабыз, анаяктан көтөрүп чыга албайбыз. Эми бу жерде жакшы да эми. Ыңгайлуу да бир көр жер алганыңа. Бардык эле адамдар ыңгайлуу да эми саткандар эми тиричилик кылып атат ушу менен. Оор жүк ташуучу машинелер да базарга көп келгендиктен машина тыгындыгын пайда кылат. Базардын айланасында жашаган тургундар мындай шартка нааразы болуп келишет. Бирок кала тургундары жашылча жемиштерди Тешикташ базарына алганга көнгөн. Базар кылып стоянкаларды. Базар кылып алгандар налог төлөп төкпөйт экен. Ошон үчүн коркпостон жолдун жээгине КамАЗдарды коюп, бир КамАЗдан 1000 сомдон 2000 сомдон алышып тирилик кылышып атат. Аларды көргөн ылдыйдагы базардагылар содасы жок отурса, айласы жок КамАЗдын жанына чыккысы келип сода кылгысы келет. Ошого мына көчөдө эртең менен саат 4төн баштап торговля болуп атат. Ушу жолду жаап таштаса, жолго киргизбесе КамАЗдарды. Бизге эми жакыныраак бир жагы жакшы, анан кийин башка жер парадышын нормальный болсо болот. Теште мәселе yapıp ekan. Endi yapgani противман да. Неме дегенде şu yerге кирди чыкты көп болот мына Эми көптөн берки неме жайдан чыккан иши ыңгайлуу эми бизге. Эми мына базарга барганга биедегилер кантет эми. Барып мисал алышам кыйын да орношуп. Бие жайдан чыгып калды дейм булар. Тешикташ базарын көчүрүү үчүн Жапалак автоунаа базарынын жанынан 56 гектар жер бөлүнүп берилди. Учурда Ош мэриясы тарабынан оңдоо иштери боюнча долбоор каралууда. Бирок ал долбоор качан ишке ашырылаары азырынча анык эмес. Тешикташ базарынын өзүңүз билесиз, баягы мөмө жемиштер основном сатылгандыгына байланыштуу, баягы сезон малында действительно жолдор тозулуп, өтө ыңгайсыздыктар жаралып атат. Ага карабастан мына быйыл жергиликтүү бюджеттен Ленин көчөсү, ошо Шейиттөө көчөлөрүнүн жолдору да аябай жаман акыбалга келип калгандыгына жолдорун да оңдоп берилди. Бир эле ал центральный рынок эмес, мына шаардагы мына Мамыров көчөсүндө мына строительный рыноктор жайгашкан. Ал жерден өтүш там кыйын трудности создают там. Вот поэтому ошон үчүн бу келечекте биз ойлоп атабыз, мына Ош шаарынын автоунаа базарынын айланасынан бир азыр 56 гектар жерди биз трансформацияга даярдап атабыз. Кудай буйрса ошол трансформация иштери аягына чыкса, ошол жерге атайын генпландын негизинде уже шаардагы чоң базарларды, строительный рыноктарды, ошол сиз айтып аткан Тешикташтагы мөмө жемиш базарларын, ошол эле центральный рыноктагы базарларды бүт ошо шаардын чекесине көчүрөлү деп атабыз. Тешикташ базарындагы иретсиз соода саттык, автоунаа тыгыны жана техникалык коопсуздук эрежелери сакталбаганы буга чейин деле айтылып келген. Бул багытта шаардык мэрия иретке келтирүү боюнча аракеттерди да көргөн. Бирок баш ийбеген соодагерлер мына ушул кооптуу жайда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишүүдө. Айжамал Түгөлбай кызы, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.